даже 10-га жакындап калган болчу. Эшигим такылдап калды. Анан кийин бул десем эле эки глазоктон карасам эки эркек кишинин көзү кийим десем айтып олкун же сизби? Ооба мен уже коркуп баштадым. Башта эшикти бирөө такылдаса мен свободно ачат элем. Азыр уже ким бул деп глазокту карайм. Мен сүйүн, мен участковый дейт. Кайсы участковый? Илгери бир 10 жыл мурда участковый болуп кеткен бала немде дейт. Мен участковыйм деп. Хорошо, кел балам, мен азыр эми униформа болчу да анда ороноюн деп хижабын жаап кайра чыктым. Анан коридор суук болгон үчүн, подъезд суук болгон үчүн үйгө киргиле дедим. Үйгө киргенден кийин уже булар түшүндүрмөштөр жүрүп, сиз оказывается уюштурасыз, сиз эметип атпсыз, эчет болуңуз, биз сизди уважать этебиз, эмне тигүү деле мына айттым. Эгерде дедим, снос баштай турганбыз, биз митингге чыгабыз дедим. Чыксаңыз анда кап болмоңуз, сизди уже алып кирип кетишет дешти. Как уюштуруучу катары деп. Анан чайым ичип жашына болгондон кетишти. Мен айттым, мен токтой албайм, мен токтото албайм дедим. Акипреске чыгабыз, биз оюбузду айтышыбыз керек, силердин токтотууга акыңар жок. Сүйлөбөсөм, билбейм, эже айтып койдук эми сизге деди, бир кредит деди. Ал чыкты, эшигимди ачтым, ал чыкты, 10-й отдел кирди. Мен үйүм приемный болду да, мындай айтканда. Анан эми правда ага чейин мага 10-й отделдин начальниги чалды. Эже биз жакшы бир маалымат айтып деп атабыз. Каерден жолугабыз деп мен айттым, мен азыр эле банядан келдим. Уже кичине ден соолугум байланыштуу, банядан азыр келдим, мен чыга албайм сыртка дедим. Мен анда бир баланы жөнөтөм. Силерде жана списоктарды берсеңиздер, канча адамдарыңызды бар списогуңузду берсеңиздер, биз ошолорго мэр жер предоставить этем деп айтты деди. Анда жакшы экен, чото мэр туура эмес полицияга жүрүп атыптыр. Биринчи снос кылгандан кийин биз менен сүйлөшөт экен да. Мейли эми жакшы, хоть анда дедим, эртең жол азанды бузбай турсаңар, биз анда акипрести да токтотобуз, митингди да токтотобуз. Анда жакшы экен дедим. Анан тизмелерди бердим. Бул тизмелерди, значит, бул жерде уюштуруучулар, лидерлер ким, ошолорду кайрыйын деген максаттагы ошондой окшойт. Анан эртеси күнү саат 8ден эле биз базарчикке келип, кыздар, давайте митинг кылбайбыз, акипреске чыкпайбыз, себеби жол азанга тийбей турган болду дедилер. Бир маалда уже саат 10 уже башташты да. Анан айттым, силер баштабайт дебедиңер белесиңер, биз айтканбыз, биздин начальство айткан, биз каты бергенбиз. Мына именно дедим, вы сами дразните нас дедим. Силер өзүңөр айттыңар дедим. Чыкпаңыз, сиз уюштуруучу болуп атасыз. Сиз чыксаңыз, сизди именно сиз как организатор катары сизди камап коюшу мүмкүн деген сөздөрдү айттым. Анан кийин чочуйт экенсиң да. Правоохранительный органдарын азыр бүт интернеттерден көрүп атабыз, кандай мамиле жасап атышат элге. 10-й отделден жасаган мамилелерин угуп атабыз, канча аялдар чыгып сүйлөп атат, кантип аялдар кордолгондорун угуп атабыз. Мен ошондон корктум чынында.